айтайын дегеним ушул протоколдор боюнча да Элил Жолдубаевич, ошол мен сизге айтып аткан ошол тармакты күрүт эткен адам катары анча мынчаларына мындай көз салып койсоңуздар. Анткени бизде протокол чыккандан кийин аны аткарууга милдеттүү. Эртең ошол дарыгерди протокол гана сактайт. А бирок мындай иш жүзүнө келгенде кээде ар кандай жактарга жылып кетип атат да. Ошол жаңы алынган протоколдорду да биз мына буга чейин урматтуу президентибиз деле бир нече жолу айтып кетти. Биз ким акча берсе анын көзүн эмес, биз өзүбүздүн мыйзамдарга карап жашашыбыз керек. Биздеги мыйзамдарды аткарышыбыз керек. Ошондой кылып жашашыбыз керек. Ким ушул медицина тармагына кичине грант бөлүп койсо эле, кичине акчаны бөлүп коюп, могу протоколду киргизесин деп киргизип аткан ал эч кимге жашыруун эмес. Анын баарына биз мындайча айтканда биздин өлкө жанагы эксперимент жүргүзүү таласына айланып калды. Ошол эле ооруканаларыбыз ошого айланып калды. Жаңы протокол деп туруп киргизип туруп, 6 айдан кийин болбойт экен, протоколго өзгөртүү киргизебиз деп. Биз деген өзүбүздүн жашоо менен, өзүбүздүн менталитет менен ар бир нерсенин өзүнүн ошол климаттык шарттары да бар да. Кээ бирки дарылоо ыкмалары климаттык шарттан да көз каранды болот. Ошолордан көңүлгө алып койсоңуздар.